Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Улуулугу чексиз, бизге берген белектери сансыз, биздин бардык мактоолорубузга татыктуу болгон, чыныгы мактоонун ээси болгон, бүт улуу сыпаттардын ээси, бардык айыптардан таза болгон улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолорубуз болсун. Бизди бул дүйнө акыреттин бактылуулугуна жетелеген, Аллах Тааладан алган аманатын толугу менен так орундатып аткарган биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз бизге өзүбүздөн дагы бир канча эсе мээримдүү, күйүмдүү болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарыбыз болсун. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, сахабаларына, аалым олияларга, маскап башчыларыбызга, устаздарыбызга, бардыгыбызга, жалпыбызга Аллах Тааланын жакшылыгы, мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу болсун. Сиздер менен жаңы сабакты баштамакчыбыз. Бул сабагыбызда, бул дарсыбызда улуу өткөн аалым олиялардын баянын айтып бермекчибиз. Олиялар баяны, олияларды эскерүү деген китептен сиздер менен сабак баштайбыз. Тавкиротул аулия деген китеп, урматтуу мусулман бир туугандар, окуп жүргөндөр билет, угуп жүргөндөр дагы билет. Окуп угуп жүргөндөргө кайталоо, ал эми жаңы уккандарга пайдалуу болсун деген ниетте бул улуу берекелүү, аябай аалымдар баалаган, дайыма кайра окуп жүргөн, аябай жакшы, пайдасы көп болгон берекелүү бул китепти сиздер менен окуп баштамакчыбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул китептин жазуучусу, автору Фаридуддин аль-Аттор деген Коддасаллаху сирраху улуу олия аалым болгон. Бул олия аалымдын өмүр таржымал туурасында так маалыматтар жок, а бирок төрөлүүсү Найсабур деген жерде төрөлгөн. Азыркы Иран мамлекетинде. Ал эми төрөлгөн жылы хижри жыл эсеби боюнча 6-кылымдары төрөлгөн, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул Фаридуддин аль-Аттордун бир канча китептери бар. Алардын арасынан бир канча 6-7 тилге же андан көп тилге которулган. Бул Тавкиротул аулия, олияларды, Алланын жакын бенделерин эскертүү, аларды эскерүү, алардын окуяларын айтып элдерге эскертме берүү аттуу ушул китебин жазган. Бул китеп аябай белгилүү китеп, бир канча тилдерге которулган. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул аалым бул китепти эмне себептен жазган жана бул китептин кандай пайдалары бар, өзү китептин башында айтып берет. Мына ошол китепке өзүнүн сөзүн айтып которуп берип, китепке киришүү кылып койсок, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул аалым китептин кириш сөзүндө айтат: Аллах Таалага чексиз мактоолорду айткандан кийин, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды айткандан кийин төмөнкү сөздөрдү айтат. Мен үчүн Аллах Тааланын сөзүнөн жана сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүнөн кийин дейт, аалым олиялардын да сөзүнөн өткөн башка сөз жок деп айтат. Себеби аалым олиялардын сөздөрү булар амал кылып ошонун натыйжасына келип чыккан сөздөр. Булар чын ыхлас менен Алланын гана ыраазылыгын каалап, булардын жүрөгүнөн чыккан сөздөр болот. Алланын жакын олиялары. Мына ошондуктан олиялардын окуяларын айткан сөздөрдү мен топтоп берүүнү кааладым деп айтат. Жана дагы бул улуу аалым Фаридуддин аль-Аттор деген бул олия айтат: мен бул китепте пайгамбарлардын окуясын айткан жокмун, жана сахабалардын да окуясын айткан жокмун дейт. Себеби мен алардын атын атоодон жана сахабалардын атын атап, алардын окуясын сөздөрүн айтууга мен татыктуу эмесмин дейт. Өзүн аябай ылдый алып, өзүн жөнөкөй алып айтат: мен алардын сөздөрүн айта турганчалык деңгээлде эмесмин, мен аябай алсызмын, жөнөкөй адаммын деп айтат. А бирок Аллах Таала кааласа дейт, иншаалла, мен өмүрүмдүн кийинки учурларында Кудай Таала мүмкүнчүлүк тоопук берсе, ошол пайгамбарлардын да сөздөрүн топтогон, сахабалардын да сөздөрүн, окуяларын топтогон мен бир китеп жазам деп айтат. Ошондой эле сахабалардын, пайгамбарлардын окуясы Куран жана хадистерде бар дейт. Ошон үчүн мен атайын бул китебимди
олиялардын сөздөрүнө мен арнап, ошолордун сөздөрүнүн окуяларын топтоп атайын жаздым деп айтат. Жана бул китепти эмне себептен жаздым, себебин айтып берет. Биринчиси, менин жанымда жүргөн жолдоштор, шакирттер, айланамдагы адамдар менен суранышты дейт. Улуу устазыбыз, чоң шейх алым бизге ушул Алла Таалага ашык болгон, Аллах Таалага бүт өмүрүн арнап, Аллах Тааланын жакын бенделери болгон олиялардын окуяларын, сөздөрүн бизге бир китепке топтоп жазып бербейсизби деп суранышыптыр. Бул биринчи мага бул китепти топтоп жазууга түрткү болду дейт. Экинчиси, бул ушул китепти менден кийин кыямат кайымга чейин канча адамдар окуса, ушул китепти окуу менен ушул китепти жазган ушул адам алым болгон экен деп менин атым мындай айтканда түбөлүктүү улансын, мен атым калсын деген ниетте дагы жаздым дейт. Себеби менин атым айтылган сайын окуган адамдар, таасирден пайда алган адамдар мага дуа кылып коёр дейт. Аллах Таала ушул Фаридуддин ал-Аттор деген бул алым олияны райымына алсын, мээримине бөлөсүн, тирүүлүктө кылган күнөөлөрүн кечирсин, жана бул бизге жазып калтырган китебинен баардыгыбызга Кудай Таалам пайдалуу, берекелүү кылган болсун деп биз дагы дуа кылып коебуз. Жана андан кийин айтат, ошондой эле эгерде атайын менин атым десе дуа кылбаса деле дейт бул китептен пайдалануучулар. Бирок бул китептен канчалык адамдар окуп пайдалана турган болсо, ошол пайдасы себебинен дагы мага сооп барып жете берет деп айтат. Жана дагы улуу алым Шейх Абдулла ал-Ансари деген Маназилу Саирин деген китептин ээси айтыптыр. Ал Яхья ибн Муаз ар-Рози деген чоң алымды түшүндө өткөндөн кийин түшүндө көрдү дейт. Жана ага айтыптыр. О имам ошол Рози, Яхья ибн Муаз ар-Рози деген чоң алым өткөн, ошол Розини түшүндө көрүп айтып атат. О улуу алым, Алла Таала сага кандай мамиле кылды деп сурадым дейт. Ал айтты, Аллах Таала мага айтты дейт. Яхья, бул жашоодо жүргөндө, сына жашоодо сен аябай жакшы бир иш кылдың дептир Аллах Таала. Бирок сен бир адамдарды топтоп элдерге баян маселе айтып жатканда дейт. Алла Таала бул өткөн алымга айтып атат, буну бул Абдулла Ансари деген түшүндө көрүп сүйлөшүп атат, түшүндө өткөн адам менен. Алла Таала ошол өткөн адамга айтып атат экен, сен ушул бул жашоодо, сыноо жашоодо жүргөндө адамдарга баян кылып, элдерди ал динге чакырып, Аллах Тааланы мактап, даңктап жатканыңда дейт. Ошол жерден Аллах Таалага жагымдуу болгон, сүйкүмдүү болгон ойларлардын бири өтүп калды дейт. Ал сенин мага болгон мактооң, даңктооңдорду, алкыштарыңды угуп, аябай жыргады дейт. Ушунчалык жүрөгү сүйүнүп, сенин элдерге кылып жаткан баяныңды ичиндеги мактоолорду мага болгон угуп, ал менин сүйүктүү бендем аябай жыргап, аябай сүйүндү дейт. Мына ошол сүйүнгөндүгү себебинен мен сени кечирдим деп айтты дейт. Эгерде ал иш болбогондо, сен көрө турганыңды сен көрмөксүң деп Аллах Таала мага айтты деп айткан экен. Караңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар, биз Алла Субханаху ва Тааланы колубуздан келишинче мактап айтып дейлик, адамдардын угуучулардын арасынан пайдаланган адамдар пайда ала берет. Угуучулардын арасында Аллага жакын адамдар болсо, алар бул сөздөрүңүздү угуп, жашоосуна таасирленип, пайда алып, оңдой турган болсо, ошол себептен дагы сиздин күнөөңүздү Алла Таала кечирип коюшу толук ыктымал экен. Бул окуяны эмнеге айтып жатат? Себеби мен атайын китепти топтодум дейт. Бул китептен ким пайда алса, Алланын сүйүктүү, жагымдуу, жакшы бенделер окуп калса, таасирленсе, ошол себептен да Аллах мен алсыз бир бенденин күнөөсүн кечирип коюшун үмүт кылам деген ниет менен бул китепти жаздым деп айтып жатат. Дагы бир бул китепти топтоп жазууга түрткү болгон нерсе бул улуу алым устаз Абу Али ад-Даккок деген рахимахуллахтан риваят. Ага адамдар келип сурашыптыр. Биз дептир улуу алымдардын, олиялардын, шунчалык Куран, хадиске, сахабаларды толук ээрчиген ушу алым олиялардын биз сөздөрүн угабыз, алардын амалдарын угабыз, бирок аларга окшоп биз амал кыла албайбыз деп сурашыптыр. Биз кандай кылсак болот? Угуп аябай жыргап умтулабыз, бирок аларга окшоп түнү менен ибадат кылып чыгуу, орозолорду тутуу биринин артынан бирин. Кыскасы жакшы амалдарга биз колубуздан келбей жатат. Кандай кылабыз? Биз
аткара албасак дагы улуулардын, аалым олиялардын өмүр баянын, тарыхын угуп койсок деле бизге пайда боло береби? А бирок угуп туруп бирок амал кыла албай атабыз го деп сурашты дейт. Бул аалым айтыптыр, ооба дептир, эки пайдага силер ээ болосуңар деп айтыптыр. Биринчиси, ал улуу аалым олиялардын окуясын уксаңар, өмүр баянын силер окусаңар, силерге биринчи пайдасы силердин ниетиңерди күчөтөт дейт. Силердин мындай айтканда жакшы амалга болгон умтулууңарды кубаттандырып күчөтүп коет дейт. Караңыздар. Ал эми бул биринчи пайдасы. Адам жакшы нерсени уккан сайын ошого окшоп аткаргысы келет. Кыскасы жүрөгүңөрдөгү иманыңардын нурун күчөтүп, аларга окшогонго аракет кылууңарды күчөтөт дейт. Биринчи олиялардын окуясын угуунун пайдасы. Экинчи пайдасы, эгерде угуп жаткан адам өзүнүн амалдарына бир аз маачырканып, мен башкалар мындай кылбай жатат, мен мындай кылып атам деп өзүнүн амалына бир аз таянып, текебеленип, кыйынсып жүргөн болсо дейт, ошол кыйынсып, маачырканып жүрүүсү кетип калат дейт. Жана себеби өзү менен ошончолук көп амал кылган олиялардын амалын салыштырып көрөт дагы, алар канчалык жогору болгон, мен эч ким эмес турбаймын балардын жанында деп, адам өзүнө ишенип жүргөн болсо, өзүндөгү текебердиги, менменсинүүсү кетип жоголуп калат дейт. Караңыздар. Ошон үчүн ушул улуу аалымдар айткан экен, сен адамдарды өзүңдүн таразаң менен өлчөбө дейт. Тескерисинче сен өзүңдү такыба, аалым, жакшы, салих адамдардын таразасы менен сен өзүңдү өлчөгүн деп айтыптыр. Мына ошондо сен билесиң улуу адамдардын даражасын, жана сен өзүңдүн даражаң кандай экендигин анан билип аласың деп айткан экен. Караңыздар. Ошондой эле кийинки бул китепте жазуума түрткү болгон деп себебин дагы айтып жатат. Бул улуу аалым Жунайд рахмахулладан бирөөлөр келип сурашыптыр. Оңолууну каалаган, Аллах Таалага жакындоону каалаган адам аалымдардын, олиялардын окуяларын, сөздөрүн угуп, угуусунун, окуусунун кандай пайдасы бар деп сураганда, бул имам Жунайд рахмахулла жооп берген экен. Бул Алланын сүйүктүү бенделеринин сөздөрү дептир. Аллах Тааланын аскерлеринен болгон бир аскер болот деп айткан экен. Караңыздар. Эгерде жүрөгү жумшак болгон, жүрөгү текебер эмес, жакшы сөздөрдү кабыл алуучу, жөнөкөй болгон жүрөктү тапса дейт, ал жүрөккө кирет дагы ошол жүрөктү кубаттандырып күчтөндүрөт деп айткан экен. Жана дагы бул айткан сөзүнөн далил сурашканда айтып берген экен. Бул аятта стаиду билла ва куллан нақуссу алейка мин анбаир русули ма нусаббиту бихи фуадак. Аллах Таала өзү Худ сүрөсүндө айткан экен Мухаммад пайгамбарыбызга. Биз сага элчилердин баяндарын сага биз айтып баяндап беребиз деп айткан экен. Караңыздар. О Мухаммад, сага сенин алдыңкы өткөн пайгамбарлардын окуясын айтып беребиз. Эмне үчүн? Ма нусаббиту бихи фуадак, сенин жүрөгүңдү, сенин калбыңды күчтөндүрүү үчүн, кубаттандыруу үчүн сага биз айтып беребиз окуяларын деп айткан экен. Караңыздар, Алланын сүйүктүүлөрүнүн окуялары жакшы адамдын жүрөгүн, жөнөкөй жүрөк болсо текебер эмес, жумшак, акыйкатты кабыл ала турган жүрөк болсо, бул жүрөктү улуулардын олиялары кубаттандырып күчтөндүрөт экен. Караңыздар. Ошондой эле улуу аалым, табиин аалымдардын сөзү бар. Айнда зикру салихина таназзалур рахма. Салих жакшы адамдардын аты айтылып, алардын сөздөрү айтылып жатканда, эскерилип жатса, Алланын рахматы жаайт деген сонун сөздөрү бар дейт. Ушул китепти мен жаздым атайын, Алланын рахматы жаасын деп айтат. Караңыздар. Ошондой эле эгерде бир адам бир дасторкондун айланасында олтурса, ал дасторконго нур жааса, ал дасторкон айланасындагы адамдардын бири дагы кур калбайт дейт, кур жала калбайт. Ошондой эле бул китепти окуп, китепте улуулар эскерилет. Ошо Аллах Таала жаадырган нурдан окуган адам дагы пайда алып калат деген үмүттө жаздым деп айткан экен. Караңыздар. Ошондой эле кийинки дагы себепчиси китепти жазууга. Улуу аалым олиялар Аллах Таалага жагымдуу, сүйкүмдүү болушат булар. Алардын рухтарынын берекеси мага дагы тийсин деп айткан экен. Караңыздар. Алар Аллах Тааладан сурансын, мени туура жолдо бекем кылган Аллах Тааладан рухтары жакшылыктарды бизге сурап берсин деген ниет менен дагы Алладан үмүт кылып, мен Алладан суранып мен жаздым деп айтат. Жана дагы айтат кийинки себеп бул китепти жазуума. Сөздөрдүн эң жакшысы
Аллах Таала жана пайгамбарыбыздын сөзүнөн кийин мага улуу алым олиялардын сөздөрү эң жакшы деп эсептейм дейт. Себеби алардын сөздөрү булар Куран менен хадистин чыныгы түшүндүрмөсү болуп эсептелет дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Караңыздар, алым олиялардын сөздөрү булар Куран хадистин чечмелемеси болуп эсептелет. Ошондуктан улуу алым олиялардын сөздөрүн, алардын окуяларын топтоп жазууну бир китепке мен сооп катары көрөм жана бул ишти мен бактылуулук деп эсептейм деп дагы мен бул китепте жаздым деп айтат. Жана дагы кийинки себеп, мен адамдарды көрдүм дейт. Адамдарга бирөө келип жаман сөз сүйлөй турган болсо, же бир жаман сөздү китептен окуй турган болсо дейт, адамдарга жаман сөз аябай катуу таасирин берет экен дейт. Жаман сөз уксаңыз же окуп калсаңыз, адамдардын ачуусу келип, жүздөрү кызарып, көздөрү кызарып, ушунчалык ачуусу чыгып, ал адамдан өч алгысы келип, караңыз, адамга жаман сөздүн кандай гана катуу таасири бар экенин мен көрдүм дейт. Кудум ошондой адамдарга жаман сөздүн таасири болгондой эле, адамдарга жакшы сөздөрдүн дагы таасири бар дейт. Тескерисинче, жакшы сөздөрдүн таасири аябай андан дагы катуураак, күчтүүрөөк болот таасири дейт. Мен ошон үчүн адамдарга жакшы олиялардын сөздөрүн айтып, жакшы таасирлерди берип, адамдар оңол туура жолго түшүүсү үчүн дагы мен бул китепти жаздым деп айтат, караңыздар. Улуу алым Абдуррахман ал-Искафи рахимахуллаһтон бирөөлөр келип сураптыр, караңыздар. Кээ бир адамдар бар, булар Куранды окуйт, Куран хатмы кылышат, окуйт, а бирок маанисин түшүнбөйт дейт. Маанисин түшүнбөстөн туруп эле Куранды окуганын пайдасы барбы деп сурашыптыр. Бул улуу алым айтыптыр, ооба, пайдасы бар деп айтыптыр. Силер айткылачы, эгерде бир оорулуу адам өзүнүн оорусуна дары болгон дарыны ушул оорусуна дары экендигин билбеген абалда эле ичип кое берсе, оорусунан айыгабы, айыкпайбы деп айткан экен да, караңыздар. Десе ал айтыптыр, ооба, айыгат, пайда берет десе айтыптыр, көрдүңөрбү? Куранды түшүнбөстөн окусаңар деле, Курандын маанисин билбестен окусаңар деле, жан дүйнөңөргө бул шифа боло берет. Жан дүйнөңөргө пайдасын тийгизе берет. Тескерисинче, дар экендигин билбей ичип алган оорулуу оорусун айыгып кеткендей, Курандын шифа болуусу, дары болуусу андан дагы күчтүүрөөк, катуураак таасир берет деп жооп берген экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана дагы кийинки бул китепти жазуума себеп дейт, менин ушундай бир жүрөгүм бар. Менин жүрөгүм Аллах Таала жана пайгамбардын сөзүнөн кийин эле ошол олиялардын сөзүнө аябай катуу менин жүрөгүм ийилип, ошол жака мен бурулат дейт, караңыздар. Себеби алардын, олиялардын сөздөрү Аллах Таалага болгон сүйүүнү билдирип турат дейт, караңыз. Аллага болгон ашыктыкты, пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү, чыныгы ашыктык, толук баш ийүүнү сөзүнөн мен таасирленип, ошолордун сөздөрүнөн мен пайда алам деп айткан экен, караңыздар. Себеби мен дагы Аллах Тааланы сүйөм деп айтып атат. Ал эми Аллах Таала сүйкүмдүү, Аллах Таала сүйгөн пайгамбарым жөнүндө булардын сөзү ошолор жөнүндө айтып берет. Ошондуктан ошолор туурасында булардын мен сөзүн көп окууну же угууну мен каалайм деп айткан экен, караңыздар. Кандай эле Абу Али ал-Асвад рахимахуллахтун айткан сөзү бар экен: "Мали умниятун илля ан асма хадитhan min ahadithil habib aw ara ahadan min ahlihi" деп айткан экен да, караңыздар. Менин жалгыз жеке каалоом дейт, сүйүктүүм туурасында айтылган сөздөр дейт, караңыздар. Биз сүйгөн жаратуучу Аллах Таала туурасында, сүйгөн пайгамбарыбыз туурасында айтылган сөздөрдү мен угууну аябай катуу каалайм. Же чындап Аллах жана пайгамбарыбыз сүйгөн адамдардын бирин көрүүнү аябай катуу каалайм деген сөзү бар экен, караңыздар. Ошондой эле кийинки дагы бир себеп, улуу алым имам Абу Юсуф ал-Хамадани деген улуу алымдын риваят. Бул алымдан адамдар келип сураптыр. Бул Аллах Тааланын чыныгы сүйкүмдүү, Аллага ашык болгон, Алла Тааланы сүйгөн, Алланын ыраазычылыгы үчүн бул жашоодо напсисине каршы чыгып, напсисин жеңип, аябай жакшы адам болуп жашап өткөн адамдар азыркы жашоодо аз калды. Канчалык күн убакыт өткөн сайын жакшы адамдар азайып барат. А бирок бар, а бирок аз, мурункудай көп эмес. Биз аларды ээрчүүнү каалайбыз. Биз кандай амал кылсак болот деп сураганда бул алым айткан экен:
ар күнү ошол чыныгы Аллах Тааланын сүйүктүү бенделеринин, Аллага ашык болгон, пайгамбарыбызга ашык болгон алым олиялардын сөздөрүнөн бир канча барактарды ар күнү бир канча барак окуп тургула деп айткан экен. Караңыздар, кеңеш. Жана өзүңөргө ар күнү окуй турган силерге өзүңөр тапшырма кылып, уирт кылып, тапшырма кылып алгыла деп айткан экен. Себеби чыныгы алым олиялар азыр аябай аз калган. Көпчүлүгү чыныгы илгерки доорлордо аябай көп болгон. Ошондуктан алардын сөздөрүн, алардан калган учкай даанышман сөздөрдү күн сайын окуп турсак, биздин жүрөгүбүзгө аябай пайдалуу, аябай биздин ыйманыбыздын нуру күчөгөнгө жана амалга түрткү болгонго бизге себепчи жардам болот экен. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, да кийинки дагы бул китепти жазуума болгон себеп деп себептерин айтып бара жатат. Бул китеп жамандардын арасында жакшы алым олияларды эскерүү болсун деп жаздым дейт. Караңыздар. Балким адамдардын арасында чыныгы Аллах Тааланы сүйгөн, пайгамбарыбызды сүйгөн, аларга ашык болуп, жана ошолорго чыныгы ашык болгон олиялардын сөздөрүн уккусу келип жашап жүргөн адамдар бар чыгар дейт. Бул адамдардын арасында ошондойлор бар болуп калса, алар ушул китебимди окуп, ушул китебимди угуп, алар дагы жүрөгү жыргап, алардын сөздөрүнөн пайда алып калар деген үмүттөмүн дейт. Караңыздар. Биз билбейбиз. Адамдардын арасында ар түрдүү адамдар бар. Адамдардын арасында жүрөгү жумшак, таква, ыхластуу, өтө кыскасы эл ичинде ушундай бермет болгон, аябай баалуу, ушундай жакшы адамдар бар. Ошол адамдарга мен бул китепти топтоп бердим атайын. Олиялардын сөздөрүн, учкай даанышман сөз кептерин топтоп бердим. Ошолор угуп, жүрөгү жылып, сүйүнүп, кубанып, алар дагы пайда алсын деген ниетте мен жаздым деп айтат урматтуу мусулман бир туугандар. Анан дагы эми бул китепти окуп же угуунун пайдаларын айтып бериптир. Бир канча пайдасы бар бул китебимдин дейт. Биринчиси, уккан адамга, караңыздар, же китепти окуган адамдын жүрөгүндө дүйнөнү суутуп коет дейт. Караңыз. Биз дүйнөнү качан жүрөгүбүзгө алып келип алсак, анан адашып баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар. Дүйнөнү жүрөк алып келбейбиз. Дүйнөнү биз колубуз менен кармап чөнтөгүбүзгө салып, сырткы дене мүчөбүз менен башкарып, дүйнө менен мамиле кылабыз. Ал эми жүрөгүбүздү болсо жалгыз Аллах Таалага болгон сүйүүгө биз буруп, Аллах Таала үчүн гана жүрөгүбүздү таза бош коюшубуз керек. Мына ушул китебим дейт, адамдын жүрөгүн тазалап, жүрөгүндө болгон дүйнөгө болгон сүйүүсүн муздатып, суутуп коет деп айтат. Караңыздар. Экинчи пайдасы, бул китепти окуган же уккан адамга акыретти эстетет. Акыретке даярдануу зарыл экендигин түшүндүрөт дейт. Үчүнчү пайдасы, бул китепти ким окуп же укса, окуп угуп жатканда чын жүрөгү менен, ыхластуулук менен пайда алайын деп толук талап кылып уга турган болсо, ошол адамдын жүрөгүндө Аллах Субханаху ва Таалага болгон сүйүү пайда болот дейт. Караңыздар. Ошол жүрөккө Аллах Таала болгон ашыктык, Аллага болгон сагыныч, кусалык, толук баш ийүү, пайгамбарга болгон сүйүү, ашыктык, толук ээрчүү, алым олияларга болгон сүйүү пайда болот деп айтат. Караңыздар. Төртүнчү пайдасы, жана түбөлүктүү биздин бара турган жерибиз акыретке азык топтоп даярданып калуусуна адамдарга бул китебим себепчи болот дейт. Мындайча гана минтип айтсак дагы болот дейт. Бул Алланын тофиги менен бул китебим дейт, кыз-текелерди чыны эркек кылып коет дейт. Караңыздар. Ал эми эркектерди баатыр, тайманбас, арстан сыяктуу кылып коет бул китебим дейт. Ким ушул китепти жакшы окуп, туура түшүнүп, бул китептеги алым олиялардын сөздөрүн терең акылга алчап жашоосуна алып кире турган болсо, жана алардын напсисине кандай каршы күрөшкөн, кандай бул жашоодо таквачылыкты бекем кармап, туу тутуп таквачылыкты жашап өтүп кетишкен, ошолорду угуп түшүнө турган болсо, аннык адамды күчтөндүрүп кубаттандырат деп айтат. Жана дагы шек күмөнсүз дейт урматтуу мусулман бир туугандар, уккан адамга ибадатка болгон түрткү пайда кылат дейт. Жана атайын бул китепти мен жаздым.
Бул албетте бул сөз дагы бул китепти жазган Фаридуддин ал-Аттор деген улуу каддасаллаху сирруху улуу алым олиянын кичпейилдүүлүгүнөн жазып жатат. Мен бул китепти атайын топтоп жазып бердим. Кандай эле үңкүр ээлери туурасында окуя бар, уккандар билебиз. Каф сүрөсүндө айтылат. Үңкүр ээлери үңкүргө кирип жашырынат, залым падышадан качып. Ошол адамдарга ээрчи бир ит дагы кирип, урматтуу мусулман бир туугандар, ит дагы кошо ошолор менен 300 жылдан ашык ошол үңкүрдө уктап калышат. 300 жылдан ашык жыл уктап анан турушат, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошолордун катарына уларды ээрчиген ит дагы кирип, ошол иттин аты да ит дагы Куранда айтылып калат. Сайду билла ва калбухум баситун зирайхи бил васит дейт. Бул ит туурасында Аллах Таала Куранда айтып койгон. Караңыздар. Мен ошол ит сыяктуу болсо дагы дейт, караңыздар, жакшы адамдардын артынан ээрчип, жакшы адамдардын берекесинен мен дагы пайда алып калсам деген ниетте мен жаздым дейт. Ушунчалык аябай улуу алым, үммөткө кызмат кылган, алым олия болуп өткөн бул үммөттүн улуу таква алым олиялар жөнүндө мен айтып берем. Ошолордун окуясын айтуу менен, адамдарга жеткирүү менен алардын берекесинен мен дагы пайда алып калайын, Аллага жакындап калайын деген ниетте жаздым деп айтат. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала ушул баштаган сабагыбызды этегине жакшылык менен чыгууга Аллахым товфик берсин. Айткан сөздөргө, айтыла турган баяндарга айткан адам биз дагы уккан момун мусулман бир туугандар, сиздер дагы баардыгыбыз жакшы амал кылып, Кудай Таалам жардам менен таасирленип, ушул китепти окуу жана угуубуз бизди Аллах Таалага болгон сүйүүгө, пайгамбарыбызга болгон сүйүүгө, чыныгы баш ийип, таква мусулман момун болуп жашаганга себепчи болсун деп Аллах Тааладан жалбарып, суранып тиленип калабыз. Аллах Таалага мактоолорубуз, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун.